Эмне үчүн арип? Себеби биринчи тамгасы ар. А тамгасы, бирок ал аталышы ар деп эсептелет. Ар деген эмне кыргыздын сөзүндө? Ар эмне экен? Эки кыргыз отурабыз. Ар деген, мисалы карасак, ар намыс деп айтабыз. Ар деп коебуз го, ардуу экен. Арың барбы деп, ары жок деп коебуз, Экинчиден ардак деген сөз. Уңгусунда ар жатат. Ариет деген сөз бар. Аруу деген сөз бар. Таза. Арзамат. Ар деген сөз бул ар. Уңгусунда жанагы орусча достоинство. Ар достоинство болобу, Арсыз дегенде недостойный дегенде же достоинство деле эмес, эми ушунун тегерегинде сөз да, ошол сыяктуу ар деген сөз да. Экинчи тамгасы биздики ички үндүү. Ал тамгасы. Аны кыргызча эп дейт. Эп тамгасы. Анан ошол ар эп биригип туруп, анан арип деп угулуп калды да. Бирок ар эп, эки тамга. Ошол эки тамганын аталышы менен тамгалар топтоңу, жана алфавит дегендей. Бирок алардан башы, уланышы деп алса, биздеки ар эп. Ар деген, эми карасаңар, бул жерде кызык философия. Жоон үндүүлөр буну философиялык түшүнүк менен айтканда, бул эркек башталыш деп коет да. Орусча мужское начало деп коебуз го. Бул жоон, эркекке таандык түшүнүк. Ар деген бул күч өзү. Бул күчтү талап кыла турган нерсе, бул эркекке таандык түшүнүк деп коебуз. Ошон үчүн жоон, у эркектер ушундай эмес го? Мындай жоон, мээримди, назиктикти билбейбиз. Жана ички үндүүлөр бул мээрим, назик деген түшүнүккө таандык болгон, бул аял затына таандык. Ошон үчүн эп деген сөз өзү кыргызда эмнени түшүндүргөн билесиңерби? Аял дегенди түшүндүргөн. Эп. Эркекти эр деген, аялды эп деген. Вау, биринчи жолу. Мисалы, боз үйдүн тигилген боз үйдүн ичине кирсек, боз үйдүн ички бөлүнүшүн кантип айтабыз? Маңдайга киргенде, эшиктен киргенде төр болот. Төр. Ошол түшүнүктөрдө карасаңар, кандай? Төр, сол тарабы, эгер эшиктен кирсек, эр тарап дейбиз. Эркек кишиники. Бул эр токуму, камчы, курал жарак илинет. Оң тарабы бизде эпчи тарап дейбиз. Эп деген аял. Анан ал жерде чыгдан жабылып турат, анын ичинде идиш аяк, баягы өзүнүн азык түлүктөрүн баары ушакта. Анан эп деген аялга таандык. Мисалы биз мындай сөздү колдонобуз. Эби сыны жок экен деп коебуз. Же эптүү экен дейбиз го. Эп деген бул эң сонун эбин билүү. Аял затында ушундай касиет белген, бардык нерсенин эбин билет ал. Жолун таап кетет деген сөз. Эркек киши эмне? Ал табышкер. Барын таап келет, мисалы, аң улап туруп эт ап келет. Бирдеме таап келет, табышкер деп коелучу. Ошол үйгө алып келген азыктын баарын иреттеп, өзүнүн бир баягы берекесин арттырып, баарын эбине келтирген бул аял заттын колунда. Ошон үчүн эп дейт, эптүү экен дейт. Эп деген башы аял деген түшүнгөн. Байыркы кыргыз тилинде. Эр деген эркек болсо, эп деген аял. Мына ошол тамга ар деген бул эркекке таандык, ардан анан эрге өткөн. Иньян болот. Вот, мына мен ошону айтып атам. Экинчиси аял болуп атат. Эп болуп атат. Ошо үндөрү да ошондой болуп атпайбы? Жоон үндүлөр эркекке таандык. Эркек деген күч да. Тарсылдап, торсулдап, биз анча-мынча назиктикти, жумшактыкты, көрктүүлүктү билбейбиз. Көзүбүзгө да илбейбиз. Бизге мондай күч колдонуу, тиги бул шар жүргөндү билебиз. Жана макалда айтып атпайбы? Эркек сел дейт, аял көл дейт. Сел деген кыйраты баарын талкалап кетет. Эчтекен карабайт. Көл деген эмне? Баарын тундуруп, таптаза кылып туруп, сууну, ошо булганган сууну дагы кайра туп-тунук кылып ордуна келтирип, бул аялдын колунан. Ошон үчүн аял көл дейт. Ушул макалда айтылгандай, жана эркектин күчү, бул күч, физикалык күч деп коелу. Же болбосо деми, мындай бир кадимкиде жана ар деген ошол байланыштуу да. Аял заты эп дейт. Ал эпчил. Ал назик, ал жумшак, ал мээримдүү. Анан жашоонун маңызы өзү жуптук, эки жуптун биригишинен биригет. Мисалы, аял менен эркек эки жуп. Кыргызда мындай макал, эки жарты бир бүтүн дейт. Экөө жуп болгондо бир бүтүндүк болот. Өз алдынча ар бир адам. Ал толук эмес. Миң акылдуу жигит бол, миң баатыр бол. Сен жалгыз бой болсоң, сен кемсиң деп коет кыргыздар. Аял заты миң даанышман, ушундай көрүнөн, колунан көрү төгүлгөн ушундай уз болсун. Кыйын болсун. Бирок жалгыз бой болсо, ал дагы кем дейт. Анан аял менен эркек экөө эки жуп болуп, эки жарты бир бүтүн болуп кошулганда, мына ошондой экөөнү бүтүн дейт. Үй бүлө деген ошондон келип чыгат. Жашоонун маңызы бүлө куруп тукум калтыруу.
мына жашоонун философиясы. Ошол түшүнүктү жана инь ян дегенде ошол тамгалардын тыбыштардын дагы бул дагы тилге байланыштуу да, ошол өзгөчөлүктү ошол жазууга да камтып, жазуу эрежесинде ошондой иштеп туруп, ошол эки башталыштын аталышы менен ар менен эптен анан келип туруп тамгалардын топтомун арип деп атап койгон.